Ар бир мамлекеттик кызматкер жетекчилери бардыгына тиешелүү. Президенттин жарлыгын аткара албайм, колумдан келбейт кыла албайм дегендер кызматыңарды өткөрүп бергиле да кеткиле. Ошто жерлерге мунапыс берүү боюнча иштер жай жүрүүдө. Президенттин жарлыгы жарыяланган 1 жылдан бери 56 гана жаран үйүнүн кызыл китебин алышкан. Мындан улам бүгүн 13 январдагы кеңешмеде облус башчынын 1 орун басары Данияр Жаныкулов, акимдердин 1 орун басарлары комиссия топтун мүчөлөрүнө эскертүү берип, кызмат орундары караларын айтты. Аларга 3 айлык мөөнөт коюлуп, бул аралыкта жумуштун 50% аткарылышы милдеттендирилди. 56-нын ичинен 2 райондукун алып салсак, мына жерде 20 эле калып. 291 менен бергенбиз. 1 жылдан бери 20 кишиге берсеңер, анан 2023 жылда канча кишиге бересиңер? 1 жыл изучать еттиңер, бардыгын тактадыңар, комиссия иштедиңер. Жетет болду. Мындан ары дагы изучать этебиз деген болбойт. Бүтүрүп аягына чыгышыбыз керек. Siz айтып аткан 11 протокол мындан турат. Ар бир айыл өкмөтү боюнча комиссия жеринде чыгып, протоколуна ар бир айыл өкмөтүнүн бардыгын 291 59 бир күндө физически үлгүрбөйбүз. Барып карап, мына протоколдорду жазып атабыз. 11 протокол жазды, 11 протоколдун негизинде 14 жаранга госакты берип атабыз. 30 декабрь. Бул жерде болуп калдык, тапшырышын 31 күнү кылдык. Бардык процедураларды жасап атабыз да жооп менен. Эгер биринчи тескерме менен иштегиле деген бир пункт болгондо 266 менен иштей берет элек. Ош облусуна жалпысынан 16199 объекти мыйзамдаштырылууга тийиш. Бул сандар комиссиялардын текшерүүсүнөн кийин азайып же көбөйүшү да мүмкүн. Жер мунапысын жүргүзүү жер мунапысы жарыяланган күндөн тартып 2 жылдын ичинде аякташы керек. Демек ушул жылдын аягына чейин Ошто президенттин жарлыгы 100% аткарылууга тийиш. Жарлык чыккандан кийин үй салып, фундамент куруп, башка кылып алгандар дагы көп. Ошолордун ар бири президенттин ушул жарлыгынын негизинде үйлөрүн мыйзамдаштырып калганга аракет кылып атышат. Биз алардын бүт бардыгын кыркып жол бербей жатабыз. Булар дагы сан көбөйөт. Себеби заявка менен арыз берип кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Аларды да комиссия карап чыгат дагы мыйзамсыздарынын бардыгын четинен кыркабыз. Бардыгына берилбейт. Карагулжа жана Чоңлай райондорунда жарлыктын негизинде бир дагы жаран үйүнүн кызыл китебин ала элек. Карагулжада 708 мыйзамсыз курулган турак жайлар боюнча иш алып барылууда. Деген менен булардын баарына эле документтер берилбейт. Анткени арасында жогорку чыңалуудагы электр линиялардын астына, өзгөчө корголуучу аймакка, сел каналдарга жана санитардык талапка жооп бербеген жерлерге үй куруп алгандар бар. Кыргыз малжандуу да тоонун башына чыгып кете берген. Таш көчө турган жерлерге чыгып үй салып алышкан, жер көчө турган жерлерде түшүп калган үйлөр бар экен. Ошолордун бүт бардыгын жана мыйзамдаштырып койсок, туура эмес болуп калат да, эртеге заключение кар көчкүчө же жер көчкүчө. Ошолор азырынча колдо бармай атат, бирок биз 11 жолу отурум өткөздүк. Бүгүн саат 3-тө 12-син өтөбүз. Бул боюнча иш бүтөт, бирок жана жарлыкта 31 майда чыккан 291 токтом боюнча 2 жылдык мөөнөт деген. Биз мурда алынган 512 токтомдун негизинде алынган корутундулар бар. Биз азыр ошолорду тиркеп атабыз. Биз срогуна бүтөбүз. Ыйгар Муктуу өкүлдүн берген тапшырмасына негиз биз 23-жылы 1-квартал ичинде бергенге аракет жасайбыз. Биз негизинен тоскоолдуктар бул археология менен геология агенттигинен корутундарды алуу болуп атат да. Эгерде биз берген убакта запрос ошолордон жооп келген болсо, анда биз 1-квартал ичи 500-600 жаранга бүгүнкү күнү бергенге даярбыз. Себеби комиссия 15 айыл өкмөтүбүздөн келип түшкөн арыздар 4281 түзөт. 4281ден бүгүнкү күндө комиссия 2730 арызды карап комиссиянын кароосунан өткөрдү. Жерлерде жөн эле элге мыйзамсыз таркатууга жол берилбейт. Жердин тартыштыгын жоюу максатында бийлик аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү курууну көздөйт. Учурда Ош облусунун Араван районунда бийик кабаттуу үй курула баштаганы белгилүү. Алдыда облустун бардык районунда көп кабаттуу үйлөрдү көтөрүү иши жанданат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.